Журналист Адылжан Жажановдун Молдонияз алгачкы агартуучу, ойчул жана жазгыч акын аттуу китеби бүгүн жарык көрдү. Ал Молдонияз атабыздын бизге калтырган кол жазмалары жана осуяттары биз үчүн баа жеткис белек деп белгиледи. Мына Молдонияз алгачкы агартуучу, ойчул жана жазгыч акын деген китепти чыгардым. Миң нуска менен чыкты. Бул ошол 30 жылдык эмгегимдин акыбети деп ойлойм. Эмнеси менен айырмаланат бул китебим? Бул китебим биринчиден тарыхый баяны менен айырмаланат. Ошол 30 жылдан бери жыйналган макалалардын, сүрөттөмөлөрдүн, очерктердин, интервьюлардын тизмеси бар. Учкул ой пикирлер бар, Молдонияздын ким экенин далилдеген. Ушуну изилдегениме мен өзүмчө сыймыктанамын, окурмандарга тартуулайм. Молдонияз Эрназар уулунун 200 жылдыгына карата анын өмүр таржымалы, агартуу тармагында аткарган иштери, чыгармачылыгы тууралуу жалпы 5 китеп жазылган. Иш-чарага катышкан Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы Султан Раев баш болгон бир катар жетекчилер, тарыхчылар Молдонияз кыргыз жазма адабиятынын негиздөөчүсү экенин белгилешти. Биз Молдониязды дүйнөгө таанытышыбыз керек. Молдонияздын чыгармасы бул философиялык чыгарма, бул терең чыгарма, бул чыныгы элдик поэзиянын өзгөчө үлгүсү, өзгөчө көрүнүшү. Бүгүн мына маараке китеп майрамы менен коштолуп атат. Буга чейин 5 китеп чыкты. Дагы 3 китеп даяр. Анын ичинде бирөөсү мына Түрксойдун колдоосу менен, Султан Акимовичтин колдоосу менен Түркияда түрк тилинде китеп чыкты. Бул Молдониязды түрк дүйнөсүнө таанытууга өзгөчө чоң кадам. Молдонияздын 200 жылдыгына арналган иш-чаралар Баткен облусунан башталып Ош облусунда да өтөт. Агартуучу, ойчул, философ Молдонияздын мааракеси башка иш-чаралардан айырмаланып, той аш менен эмес, интеллектуалдык мүнөздө болоорун Молдонияз мурастары коомдук фондунун башчысы билдирди. 200 жылдык алкагында Молдонияз туулуп өскөн азыр көтөрмө айыл аймагы, ошондо Молдонияз атындагы айыл өкмөткө өзгөртүү, ошондой эле жанагы анклав Шахмардан жайгашкан Молдонияз коюлган мүрзөгө азыркы күндө мемориальный комплекс Өзбекстан менен биргеликте курулуп атат. Ошондой эле Акый айылындагы Молдонияз балдарды окутууга мүмкүн толук реконструкциядан өтүп атат. Тарыхый булактарга ылайык Молдонияз Эрназар уулу 1823 жылы азыркы Баткен облусунун Кадамжай районундагы Кызыл Булак айылында төрөлүп, 1896 жылы көз жумган. Кыргыз жазма адабиятынын негиздөөчүсү, жазгыч акын Молдонияз дин менен билимди айкалыштырган агартуучу болгон.